ойлап атыптыр. Баягы эне издеп келгенде Бүгүнкү жеткинчек эртеңки келечек руханий билим берүүчү долбоор Жалал Абад шаарындагы мектептерде өтүп келүүдө. Салкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн романынын негизинде тартылган Маңкурт кино тасмасы окуучуларга көрсөтүлдү. Анын тарбиялык мааниси көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Бұл кино сабақта ошол өзүнүн мекенин, өзүнүн атын, жадагысы ошо туулган жеринде унуп калган бала жөнүндө болуп атат. Бул маңкурт болуп калган, тирүүлөй өлүк бала жөнүндө болгон кино болуп салат. Бул жерде ошол адамдын ал өзүнүн тили, өзүнүн ата-энеси жана атын эстеп жүрүш керек дайыма. Бул тасмадан көп эле мындай таасирлерди алдым десем болот. Мисалы үчүн эненин ушундай күчтүүлүгүн, баласы үчүн атайын ошол башка бир элге келип, баатырдыгын билсек болот, түшүнсөк болот. Мындай башына ошол төөнүн терисин коюп салган маңкурт, жана эчтерсен түшүнбөгөн маңкурт эмес. Ошол бардык эле тилин билбеген, өзүнүн энесин түшүнбөгөн, ушул бир нече ошол мындай ар түрдүү адамдарды маңкурт деп түшүнсөк болот да. Иш-чара президенттин инсандын руханий адеп акылактык өнүгүүсү жана дине тарбиясы жөнүндө жана улуттук нарк жөнүндө жарлыктарын жүзөгө ашыруу максатында өтүүдө. Тасмада азыркы коомдогу жаштардын уюлдук телефонго азгырылып, өз тилин, мекенге болгон сүйүүсүн жоготуп бараткандыгы талкууланды. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы Маңкурт кинофильмин коюп, балдарга төл сөз, жанагы кара сөзү менен өзүн жеткизип берди да. Ата-энени канча сыйлаш керек. Анан кийин жанагы учурдун маңкурту болбойлу, ошолдой болбой балдарыбыз өссүн деген мааниде. Жанагы интернет булактарынын кулу болуп калбайлы деген ниетте ушул биздин келечектеги муундарыбызга жакшы тарбия, таалим, патриоттуулук, идеологиялык негизде ушул долбоорду колдоп чыгып, ушул жерде кылып атабыз. Бул кино сабак Жалал Абад шаарына караштуу бардык билим берүү мекемелеринде өткөрүлөт. Буга чейин 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү мектептерде өткөрүлдү. Бүгүнкү күнү мына 5-чи мектепте өткөрүлөт. Бул тасма бир гана Маңкурт кино тасмасы эмес, Чыңгыз Айтматовдун Буг эне чыгармасы боюнча дагы атайын мультфильмдер бул 5-чи класстан баштап 11-чи класска чейин көрсөтүлөт. Азыркы интернеттен жана технологиянын өнүккөн мезгилинде өсүп келе жаткан муун китепке көңүл бурбай калгандыгы ойлондурбай койбойт. Ошондон улам кино сабакты белгилүү режиссер Нышан Мурзахматов уюштурууну колго алган. Тасманын максаты жана мааниси өзгөчө. долбоордун максаты бүгүнкү күндө тарыхын, маданиятын, салт санаасын, улуттук баалуулуктардын өзүнүн тилин, дилин чанып жаткан балдарга Айтматовдун адам болууга чакырган, адамдыкка чакырган улуу осуятын жеткирүү. Мындан сырткары мамлекеттик тилди терең өздөштүрүү, ыймандуулукка, адептүүлүккө тарбиялоо, ошону менен бирге эле алардын жан дүйнөсүнө мына ушул кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын сиңирүү болуп саналат. Белгилей кетсек, бул кино сабак алдыда 30 күн аралыгында шаардын бардык мектептеринде коюлмакчы. Бул балдардын руханий билим берүүсүн арттырууга өбөлгө. Ильяс Турдубай уулу, Чыңгыз Абдыкадыров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.